Саламатсызбы? Уулуңуз кут болсун, өмүр менен болсун. Мына сиздин уулуңуз 7 миллиончу болуп, мына Кыргызстандын санын көбөйтүп отурат. Келиңиз ушу сезимдер боюнча кандай толкундоолор, кандай сезимдер болуп атат? Күттүңүз беле? Жок, мен бул жөнүндө уккан деле эмес экенмин. Эртең менен эле ошондой кабар уктум. 7 миллиончу болуп төрөлгөндү. Сиздин уулуңуз? Ооба. Президент чалганда билип калдым да. Президент өзү чалып куттуктады сизди. Куттуктады. Азыр интернеттен эме кылсак, ушу 1 миллион акча которуптур деп уктум. Чоң рахмат президентибизге. Ушул балам Кыргызстанда ушу Садыр Жапаровдай элге кереги тийген чыган уулдардан болсун, кыргыз элге кызмат кылган балдардан болсун, кыргыз элибиз тынч болсун. Ошол. Бул канчанчы перзентиңиз? Бул 4-чү. 2 кыз, 1 уулум бар болчу. Уулуңузга? Уулума шерик болду. Ошол аз толкундан. Өзүңүз кайсы айылдын тургуну болосуз? Мен өзүм ушул Кызылкай шаарынан эле болом. Дворецта. Мына эски базарга турмушка чыкканмын. Күйөөм да ушул шаардан эле болот. Ушул шаардын эле тургунубуз. 4-чү уулуңуз? 4-чү уулум. Кудай буйрса мындай буга чейин мына жакында 7 миллионго жетебиз, 7 миллиончу балабыз төрөлөт деп атканда сизде мындай ушундай бир күтүү, үмүт кылуу, менин уулумдун балам 7 миллиончу болуп калсын деген бир ойлор, мындай күтүүлөр Мисалам, кокусунан эле ушундай болуп калды. Аты жөнүңүз? Менин атым Сыражидинова Айжаркын Исламидинова. Рахмат сизге. Чоң. Бүт элибиз, журтубуз кубанып отурат. Болгондо да мына Баткен областында мына Кызылкаядан болуп атат. Бул да Аллахтын берген эмес болсо керек. Бүт баары чалып куттукташып атса керек. Ооба, куттукташып атат, баары уже интернетке чыгып болуптур. Президентибизге да чоң рахмат. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым ушул Кыргызстанды башкарып жүрө берсин. Үй-бүлөсүнө тынчтык каалаймын. Ошол кыргыз элим тынч болсун, уруш болбосун. Ушундай жакшылыктар боло берсин. Жакшылыктар болсун деп жакшылык койдуңуздар атын. Жакшылыктар болсун деп президент өзү жакшылык деп ат койду. Эмне дедим, президент менен сүйлөшүп атканыңызда кандай сезимдер болду? Президент өзү чалып куттуктап атса. Кокус чалса эле мен эми буруп калдым, куттуктап айтты, ошо сенин балаң ошондой болуптур деп. Ошол өзүм Сезимдер кандай болуп атат, Алжан ака? Сезимдер толкундануу болуп атат. Биз ойлободук эле ушундай болуп калат, биздин төрөлгөн балабыз деп ойлободук эле. Биздин мамлекетибиз ушундай элибизге, ушундай төрөлгөн балдарга ушундай көңүл буруп, саныны билип иштегендерге мен кандайды күтпөдүм эле. Чоң рахмат. Өкмөтүбүз энди иштей баштаптыр, эл сезип атат. Биз курсанбыз, ушу балабыз 7 миллионунчу болуп төрөлгөнүгө эми жараткандын бергени болсун, жакшылык болсун, президентибиз койгон ат жарашат экен. Мындан бияка эли журтубузда жакшылык болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн. Чоң рахмат. Өзүңүз Кызылкая шаарынын кайсы жеринен болосуз? Кай тургун? Кызылкая шаарынын Мавлан Султанов көчөсүндө жашайм. Такыр күтпөдүңүз эле? Күтпөдүм эле. Ошондо бул 4-чү перзентиңиз болуп атабы? 4-чүсү. Өзүңүз канча жаштасыз? Мен 45 жашта. 45 жашта. 4-чү перзентиңиз. Ошондо канча уул, канча кыз болуп калды? 2 уул, 2 кыз болду. Жакшылык менен 2 уул болуптур да сиздерде. Өтө жакшы. Мындай президент чалганда, куттуктаганда мындай кандай бир сезимдер болду сиздерде? Мен үйдө эдем, аялым чалып, балабыз ушундай экен, президентибиз чалып куттуктады деди де, мен биринчи ишенбей азырдашып атабы деп ордумдан туруп анан неме кылсам, мэрияга барым экен, мэр чакырып атат экендери. Толкундануу бар. Рахмат сизге да. Аты жөнүңүздү айтып коюң эле. Абдурасулов Галижан Бектемирович. Кызылкая шаарынын тургуну. Дагы бир жолу сиздерге